Доктор, мына 40 жылдан бери врачтык кесиби менен келатасыз. Мына тажрыйбаңызда көптөгөн ооруларды дарыладыңыз. Мен сизге 20 оорун айтайын. Анын себеби жана анын симптомдорун айтып бериңизчи. Жарайт. Биринчи оору гипертония оорусу. Гипертония бул стресс, ашыкча салмак, тузду көп колдонуу, аз кыймылдоо, тугумгуучулук. Симптомдору эмне болот? Баш ооруйт, кулак шуулдайт, алсырайт. Анан сөзсүз түрдө кан басымын текшергенде жогоруланат. Кан диабети. Себептери бул инсулиндин дисбалансы, семирип кетүү, аз кыймылдоо. Симптомдору суусагандык, тез зара ушатууну токтотуу, алсыздык жана кандагы сахарды текшергенде ал чоң санды көрсөтөт. Гастриттин оору. Туура эмес тамактануу, ачка калуу, өтө көп тоюп алуу, бактериялар жана алкоголь ичимдиктери. Симптомдору ашказан тушуу ооруйт, зарына болот, жүрөк айланат, кускусу келет, аппетити жок болот. Ашказан оорусу, язва оорусу. Ашказан оорусу, ашказан жарасына хеликобактер пилори деген микробду аныкташкан, ошол себепчи болот. Мындан тышкары сөзсүз түрдө стресс болушу мүмкүн, дары дармекти көп колдонгондуктан. Симптомдор болсо ач карынга ашказан ооруп калат. Эгерде ашказанда жара болсо, анда дароо эле тамак ичкенден кийин ашказанда оору пайда болот. Зарына болот жана жүрөк айланат. Цистит оорусу. Цистит бул албетте инфекция, мында бактериялар чакырат, гипотермия, ичегинин узарып кетиши циститке алып келет. Симптомдору болсо тез зара ушатып калат, зара ушатканда ачышат, ооруйт, жөтөлсө сийдек чыгып кетиши мүмкүн. Простатиттин себептери. Бул инфекция албетте бактериялар, вирустар жана башка микроорганизмдер. Мындан тышкары ичегин узарып кетиши дагы простатаны кысып калат. Симптомдору чурайдагы оору, заранын алсыз агымы, тез зара кылып калуу. Анемия оорусу. Анемия бул кан аздуулук деп аталат. Көбүнчө темирдин аздыгынан болот. Кан жоготууда, мисалы геморройдо, этеккердин көп кетишинде. Белгилери алсыздык, кубаруу жана баш айлануу. Пневмония оорусу. Пневмония бул албетте өпкө ооруларына кирет. Буларды бактериялар, вирустар чакырат. Белгилери адамдын дене табы көтөрүлөт, жөтөлөт, дем алуусу кысылат, алсыздайт. Бронхиттин оорусу. Бронхит бул бронхтордун шамалдашы, вирустар, микробтор чакырат. Табеки чөгү, ал эми белгилери болсо жөтөлөт, кургак жөтөл болушу мүмкүн, какырык менен жөтөл болушу мүмкүн, алсыздык. Кургакчуулук, туберкулез оорусу. Туберкулез оорусун микобактериум туберкулезис деген бактерия чакырат. Белгилери тынымсыз жөтөл, тердөө, арыктап кетүү. Сасык тумоо, грипп оорусу. Грипп оорусу муну вирустар чакырат албетте. Белгилери дене табынын көтөрүлөт, дене ооруйт, мурундан суу агат, чүчкүрөт, баш ооруйт. Танзилит оорусу. Танзилит бул да кыргыздарда ангина деп да коюшат кыскартышып. Муну бактериялар чакырат. Белгилери тамак ооруйт, дененин табы көтөрүлөт, алсырайт, тамак жута албайт, тамак жутканда тамак ооруйт. Остеохондроз оорусу. Остеохондроз бул отурукташкан жашоо образы, башкача айтканда аз кыймылдын айынан келет. Белгилери белдин оорушу, уюп калуусу. Артрит оорусу. Артрит бул муундардын сезгениши, инфекциялар чакырат албетте. Белгилери муундардын оорушу, шишиши, кыймылда басканда ооруйт, кырсылдайт. Бизде эң жайылган аллергия оорусун айтыңыз. Аллергия бул албетте бул көп себептер болот буга. Буга чаң, тамак аш, дары дармектер, чөптөр, жыттар, шунун баары аллергияны чакырат. Аллергия болгон адамда бүдүр чыгат, кычышат, мурундан суу агат, денеге ар түрдүү кызылтактар чыгат. Геморрой оорунун себептери. Геморрой бул ич катуудан, аз кыймылдагандыктан келип чыгат. Белгилери заң чыгып атканда канап кетет, ооруйт, көтөн чүчүктүн тегереги дайыма оорулушуп ооруп турат. Панкреатит оорусу. Бул ичимдиктерди көп колдонгондуктан, туура эмес тамактангандыктан, майлуу тамактарды көп жегендиктен келип чыгат.
көбүнчө бул апоясывающий оору деп коет. Ошо бүт ичиңнен дагы бел тараптан тегерелип оору пайда болот, жүрөк айланат, аппетити жок болот, алсырайт. Холецистит оорусу. Бул холециститтин себептерине албетте микробтор себепкер болот жана өттөгү таштар себепкер болуп калат. Эми холециститте көбүнчө оң кабырганын асты ооруйт, аппетит жок болот, оозу зарына болот, кээ бирлер кускусу келет, кээ бирлердин аппетити жок болот, кээ бирлер чарчайт. Ушундай түрдүү белгилер болушу мүмкүн. Инсульт оорусу. Инсульт бул кан уюп калуу, кан басымынын жогорулашынан адамда инсульт деген оору пайда болот. Мында шал болуп калат. Сол жака кан уйган болсо мээге оң жак шал болуп калат. Оң жака куйулган болсо сол жак шал болуп калат. Сүйлөө жөндөмдүгү начарлайт. Миокард инфаркты. Жүрөктүн инфаркты, демек жүрөккө кан уюп калат экен. Жүрөктө кан жакшы жетпей, ошол ачакта инфаркт пайда болот экен дагы. Себептери бул жүрөк кан тамырларынын бүтөлүшү, атеросклероз, давлениянын көтөрүлүшү, майлуу тамактар жегендиктен, аз кыймылдагандыктан келип чыгат. Ал эми белгилери болсо катуу көкүрөк оорусу пайда болот, колдору чымырайт, дем алуу кыйындалат, адамда коркуу сезим пайда болот. Доктор, сизге рахмат.